6 мартта 8 март айымдардын эл аралык майрамына карата Альянс Алтын компаниясы тарабынан Талас районунун Бекмолду айыл өкмөтүндө жашаган көп балалуу энелерге, мүмкүнчүлүгү чектелген айымдарга көңүл бурулуп, Бекмолду айыл өкмөтүнө атайын компания тарабынан даярдалган 70 баштык азык-түлүктөр таратылды. Андан тышкары Осмонкулов айыл өкмөтүндө жайгашкан балдар реабилитациялык борборго да белектер таркатылды. Талас районуна акимчиликтен тизмелер берилип, келген энелерге эң керектүү гречка, суу май, ун жана башка азык-түлүктөр таратылды. Жалпы таратылган азык-түлүктүн баасы 200 000 сомдун тегерегинде экенин биздин каналга Альянс Алтын компаниясынын жетекчисинин орун басары Көлбай Мусаев айтып берди. Баарыбызга белгилүү болгондой 8 март бул союз учурунан бери калган майрам. Биз үчүн абдан ыйык майрам. Себеби бул өзүбүздүн апаларыбыздын, өзүбүздүн эжекелерибиздин айымдардын майрамы. Анан Альянс Алтын компаниясы өзүнүн ишин баштагандан бери өзү милдеттүү түрдө ушу Бекмолду айыл өкмөтүнө, Талас районуна көп балалуу анан майып аялдарга келип өзүнүн белектерин берип кетет. Ошондо иш чара менен мына бүгүн деле келип калдык. Мына Бекмолду айыл өкмөтүнөн 70тен көбүрөөк ушундай көп балалуу аялдарга, ден соолугу чектелген ушундай бир аялдарга биз азык-түлүк продукты подаркасын берип, мына тапшырып берип кетип атабыз. Азыр ушундай эле иш чара Талас районунда өткөрөбүз. Бул ар бир айыл өкмөттөн ушундай көп балалуу өзүбүздүн апаларыбызга өзүбүздүн белектерибизди беребиз. Мына ушул майрамга катышып элек алып кубанып турган Бекмолду айыл өкмөтүнүн 80 жаштагы жашоочусу Майрам Дастанбекова өзүнүн ыраазычылыгын аталган компанияга айтып өттү. Силерге Альянс компаниясынын атына силерге мен ыраазымын. Мен деген карыган арыган кемпирмин. Колуңардан келген подаркаңарды берип атсыңар, энелерди сыйлап атсыңар. Силер дагы сый көрөсүңөр, силер дагы бизге окшоп карайсыңар, айланайындар. Бар болгула, аман болгула, кыргыз элим аман болсун. Элиме, жериме жакшылыкты каалайм. Тынччылык болбосун, барчылык болсун, токтулук болсун. Альянс Алтын компаниясы уюшулгандан тарта Талас областындагы Талас районунда, анын ичинде Бекмолду айыл өкмөтүндө иш чараларга катышып, негизги чоң майрамдарга колдон келген жардамдарын берип келүүдө. Нурлан Саурбеков, Ренат Иманкулов, 3 канал, репортер, Талас району.